Өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандан Түркияга алынып келинген мобилдик госпиталь мына ушул жер титирөөнүн очогу катары бааланган Кахранман-Мараш шаарына тигилип орнотулган. Бул жакта 4 күндөн бери жергиликтүү элге дарыгерлер тарабынан сапаттуу медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул аралыкта дарыгерлерге жалпы 54 жаран кайрылып, аларга ар кандай медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Кайрылгандардын арасында түрк, казак жарандары жана аймакта жүргөн ыктыярчылар да бар. Алардын 21 аял, 31 эркек, 3 жаш балдар. Ben de dışarı kaçarken nasıl olduğumu bilmeden düştüm. Түнкү саат 4:30-5 жакын убакта bilmiyorum. балдарым аябай катуу кыйкырып баардыгы эшикке чыгып sonra кыйкырып мени düştüm, чакырганда bağırdım тепкичтен ben de. түшүп баратып жыгылдым. Çocuklar Kolum düştüm, ısındı. benim kolum gitti dedim. Ошол Çocuklar da биз hepsi bir эшикке koştu чыгып үлгүрүп geldiler. калгандан кийин үйүбүз жыгылды. Kaldırdılar beni. Анан бизди ушул жака Öyle көчүрүп oldu. келди. Кыргыз врачтарына абдан чоң Pansuman ыраазычылык yaptı, билдиребиз. sardılar. Ошо тез жардам бергенине, бизди Evet. караганга Çok teşekkür ederiz. Ошондой эле шаарда жайгашкан кыргыздардын мобилдүү госпиталында казак жаранына кичи операция жасалды. Жарандын бутуна жасалган операция ийгиликтүү өтүп, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Обращаются в основном с жалобами на кашель. Жарандар негизинен жөтөлгө, уйкусуздукка, стресстик абалга, кан басымдын жогорулашына жана баш оорусуна С кайрылышууда. повышенным давлением, с жалобами на головные боли. Мобилдүү госпиталда УЗИ, ЭКГ, жүрөктүн иштешин тез арада калыбына келтирүүчү жана бардык медициналык аспаптарды стерилдөөдөн өткөрүүчү автоклав аппараты, ошондой эле керектүү бардык дары-дармектер менен толугу менен камсыздалып, жалпы 17 адамга ылайыкталган орундук бар. Аймакта медициналык тез жардам көрсөтүп жаткан жалгыз Тала госпиталында 7 дарыгер бар. Алар 2 хирург, 2 травматолог, нейрохирург, анестезиолог, реаниматолог жана медицина кызматынын башчысы иш алып барууда.